Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Биз информатика же компьютердик техника жана маалымат технологиялары деген түрмөктө сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз компьютердин негизги түзмөктөрүн туташтыруу боюнча сөз кылабыз. Эгерде өткөн сабактарды эстесеңер, компьютердин негизги түзмөктөрүнө биз системалык блок, монитор же дисплей, мышка же чычкан жана клавиатураны киргизгенбиз. Азыр ушуларды кантип туташтыруу жөнүндө сөз кылабыз. Биринчиден, бул системалык блок. Системалык блоктун бет маңдайын карасак, биз негизги түзмөктөрүн көрөбүз. Биринчи бул DVD-ROM же CD-ROM түзмөктөрү жана аларды ача турган баскычтары болот. Экинчиден, бул стандарттык түрдө бардык эле системдик болдуктордо колдонулуучу түзмөктөр. Бул биринчиден электр энергияны туташтыруу баскычы жана ошондой эле аны коштоп жүрө турган индикатору. Экинчи бул кайра жүктөө же болбосо англисче reset деген баскыч болуп эсептелет. Бул баскычты компьютер кандайдыр себептен иштебей калганда кайрадан жүктөө үчүн колдонуучу баскыч. Жана ошондой эле катуу дисктин же дисководдордун иштөөсүн көрсөтүүчү индикатор болот. Жана ошондой эле USB порт, USB порт жана наушник же болбосо колонка туташтыра турган жана микрофон туташтыра турган розеткалары болот. Ал эми системалык блоктун аркасын карасак, анда аркасында да бир нече түзмөктөр турат туташтыргыч. Биринчиси бул электр энергиясын түзөтүүчү туташтыргычтын түзмөктүн туташтыргычтары жана порттор бир нече порттордон турат. Карап кетсек, биринчи порт бул мышка менен клавиатураны туташтырган порттор PS жарым деп аталат. Алардын айырмасын түсүнөн байкасак болот. Чычкан туташтыра турган порт жашыл түстө болот, ал эми клавиатура туташтырылган порт көк же сыя түстө болот. Буларга өзүнө жараша түзмөктөр туташтырылып коет. Мисалы үчүн мышкага туташтырыш үчүн ага көрсөтүлгөндөй PS жарым вилкасы колдонулат. Же болбосо мышканы дагы башка бир USB портко туташтырса болот. Мисалы үчүн USB вилкасы бар чычкан болсо. Жана ошондой эле азыркы учурда заманбап деп эсептелген электромагнит толкундарын колдонуучу же болбосо радио толкундарын жардамы менен иштечү Bluetooth чычкандар. Алар USB портко улана турган түзмөк аркылуу туташтырылат жана эч кандай зымдын кереги жок. Зымдын ордуна электромагниттик толкундар колдонулат. Ыңгайлуу, бирок бир жери бар. Мышканын ичинде туруктуу электр тармагын берүүчү батарейкалар колдонулат же аккумуляторлор. Аларды убакыт өткөн сайын толтуруп туруш керек же алмаштырып туруш керек. Ошону менен ыңгайсыз болсо калган өтө ыңгайлуу. Кийинкиси бул клавиатуралар. Клавиатураларда түсүнө жараша PS жарым вилкасы аркылуу туташтырылат же болбосо дагы бир түрү USB порт аркылуу туташтырат. USB вилкасы аркылуу. Жана ошондой эле электромагнит толкундары менен туташтырылган Bluetooth клавиатуралары. Булардын бир оңой бир жери Bluetooth клавиатурасын бир нече
түзүмдөргө туташтырса болот. Мисалы компьютерге, телевизорго же болбосо чөнтөк телефондорго туташтырса болот. Ошол менен айырмаланып турат. Кийинки бул аркасына карасак, бул дисплей туташтыра турган порттор. Биздин мисалда 2 порт бар экен. Бул VGA порту жана DVI порту же санариптик порт деп аталып кетет. Мындан башка дагы болушу мүмкүн HDMI порт. Бул заманбап порт, азыркы жаңы чыккан дисплейлерде, телевизорлордо жана ошондой эле тиричилик техникаларда колдоно турган порт. Ар бир порттун өзүнө жараша розеткасы болот. Мисалы VGA порт туташтыруу үчүн эки тараптын VGA вилкасы менен колдонулган зым кабелдер болушу мүмкүн. Кийинкиси бул бир тарабы VGA, бир тарабы DVI санариптик вилкасы болушу мүмкүн. Жана ошондой эле эки тарабы тең DVI вилкасы аркылуу, жана ошондой эле бир тарабы VGA, ал эми экинчи тарабы HDMI болгон порт кабель аркылуу туташтырсак болот. Атап айтып кетчү, азыркы заманбап дисплейлердин, мониторлордун көпчүлүгүндө туташтыруу үчүн бир нече порттор колдонот. Мисалы үчүн VGA порту, 3 түстөгү аналоговый порттор, жана дисплей порту, жана биз айтып кеткен HDMI порту, жана санариптик DVI порттору. Бул порттор менен камсызданат. Ошондой эле кийинки порттор булар бизде USB порттор. Азыркы учурда USB 1, USB 2 жана USB 3 деген порттор бар. Алардын негизги айырмачылыгы USB 1 порт бул маалымат алмашуунун ылдамдыгы 1,5 мегабит секундка чейин, ал эми USB 2 порттуку 480 мегабит секундага чейин болот. Ал эми USB 3 порттуку 5 гигабит секундтан жогору болот. Алардын айырмачылыгы USB 3 порт ички түзүмүндө көк түскө боелот. USB 2 же 1 порттору ички түзүмү кара түскө боелуп турат. Кийинки порт бул компьютердеги желеге туташтыруучу RJ45 порту. Ал портто кошумча 2 индикатору бар. Биринчиси бул туташтырылгандыгы жөнүндө индикатор, экинчиси бул эгер маалымат алмашуу учурунда күйгө өчүп жанып тура турган индикатор болуп эсептелет. RJ45 порту аркылуу ошого дал келген RJ45 кабель колдонулат. Ал 8 контакттуу кабель болот жана бир жагы компьютердин портуна туташтырса RJ, экинчи жагы хабка же роутерге туташтырылат. Роутердин ички желесине же болбосо LAN деп коет. Же болбосо эгерде үйдүн ичинде борборлоштурулган компьютердик желеси бар болсо, анда дубалда орноштурулган розетка аркылуу туташтырса болот. Жана ошондой эле кийинкиси бул аудио порттор. Негизинен 3 порту болот. Бул биринчиден бул микрофон үчүн кызыл түстө боелгон. Экинчиси бул колонка же наушник үчүн.
жашыл түстө болот. Жана үчүнчүсү бул көк түстө сырттан келген видео үн киргизүү үчүн колдонулат. Буларга туташтыруу үчүн 3,5 мм джек деген сайгычтар колдонулат. Түсүнө жараша кызыл түстө бул микрофон, ал эми жашыл түстө бул наушник болуп эсептелет. Ал өздөрүнүн түсүнө жараша сайылат. Жана ошондой эле кээ бир наушниктерде микрофону бар сайгычтар кызыл түс менен берилет. Кийинки биздин дагы бир заманбап түзүм бул микрофон менен кошо наушник уланган Bluetooth же болбосо электромагнит толкундарын колдонуучу түзмөк болуп эсептелет. Аны туташтыруу үчүн дагы USB порт же болбосо компьютерде Wi-Fi орнотулган порт керек болот. Ошол аркылуу туташтырса да болот. Акырында биз электр энергиясын туташтыруучу портто карап кетсек, бул жерде электр энергиясын түзөткүчтүн электр энергия берүүчү 3 контакттан турган розеткасы жана ошого эле туташтыра турган стандарттык түрдө жердетүүчү зымы бар вилкалар колдонулат. Алардын системдик блокко туташтыруу розеткасын карасаңыздар, анда көрүнүп турат. Бул нейтрал проводу жана фаза проводу жана жердеткич проводу көрүнүп турат. Ошондой эле бул электр энергиясын биз стандарттуу жерлетүүчү зымы бар розеткалар аркылуу туташтырыбыз керек. Бул зымдарда фаза жана нейтралдан башка дагы жердетүүчү зымдар болот. Зымдары болот да. Так. Анан дагы бир түзмөк бул бир нече розеткадан турат жана мунун жогорку жыштыктагы электр термелүүсүн чектоочу түзмөк. Компьютер иштеп жатканда анын түзөткүчтөрүндө жогорку жыштыктагы электр термелүүлөрү пайда болот, же буларды паразиттик термелүү деп коет. Ошол термелүүлөрдү сыртка бербеш үчүн атайын чыптоолор, фильтрлер колдонулат. Экранда көрүнгөн түзмөк ошол фильтрлердин менен камсыздалган. Дагы бир түрү заманбап бул үзгүлтүксүз электр энергияны камсыздоочу түзмөк же болбосо UPS деп аталат. Бул түзмөктүн ичинде аккумулятордук батарея бар жана эгерде капыстан электр энергиясы өчүп калса, бул түзмөк электр батареянын жардамы менен бир нече убакытка чейин электр энергиясын камсыз кылып турат. Жана ошол электр энергия жоголгон учурдагы маалыматтар жоголуп кетпеш үчүн компьютер капыстан өчүп калбаш үчүн электр энергиясын камсыздап турат. Ал деген компьютерди өз убагында өчүрүп калганга жардам берет. Жана ошондой эле электр энергия коопсуздугун карасак, экранда көрсөтүлгөндөй күйүп калган же болбосо зымдары чыгып көрүнүп калган электр тармактарына, вилкаларга туташтыруу бул коопсуз болуп эсептелет, кооптуу болуп эсептелет. Жана электр
энергиянын коопсуздугуна дал келбейт. Ал үчүн ушундай төмөндөгүдөй вилкалар менен туташтырууга уруксат жок жана коопсуздукту сактап бере албайт. Биз бүгүн компьютердик техника жана анын негизги түзмөктөрүн туташтыруу жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.